Стамбул Европа жана Азияны бириктирип турган Туркиянын эң чоң шаарларынын бири. Дүйнөдөгү туристтик өлкөлөрдүн сап башында турат. Бул керемет шаарда таң калыштуу тарыхый жана архитектуралык фактыларды камтыган 8000ге чукул мечит бар. Мындан тышкары заманбап маданий борборлор менен көпчүлүк искусство сүйүүчүлөрдү өзүнө тартып турат. Алардын бири Стамбулдагы Ататүрк маданий борбору болуп саналат. Аталып жаткан борборго регион телеканалынын чыгармачыл тобу жакындан таанышып келдик. Ататүрк маданий борборунда 3 блок бар. Алардын бири китеп сүйүүчүлөр үчүн десе болот. Тынчтыкты жана жан дүйнөгө азык алууну каалаган бардык адамдар үчүн эшик ачык. Биз азыр Стамбул шаарындагы Ататүрк маданий борборундагы жайгашкан 15.000ге чукул китеп жыйналган китепканада турабыз. Бул жайда ушул жалаң гана англис тилинде жазылган китептер чогулган экен. Бул жердеги өзгөчөлүк ушул сыртта бир топ ызычуудан алыс болууга мүмкүнчүлүктөр жаралганын бул жакта адистер буга чейин түшүндүрүп беришти. Искусство, архитектура жана дизайн сыяктуу атайын темалар үчүн маалымат алуу борбору катары даярдалган китепканадан турган 100.000 чарчы метрге жакын ички бөлүмдөрү бар. Мындагы китептер негизинен ар кайсы мамлекеттерден алынып келинген. Ататүрк маданий борборунда майлуу боектордон жана килем үстүнө чегерилген сүрөттөр орун алган. Бул сүрөттөр тарыхый сүрөттөр экени айтылып, дүйнө жүзүндөгү белгилүү шаарлардын борбору түшүрүлгөн. Аталган сүрөттөр Деврем Эрбил мамлекеттик сүрөтчүнүн калемине таандык. Ататүрк маданий борборунда мына ушул музыкалык аспаптардын борбору орун алган. Мында болсо 300гө жакын аспаптын түрү бар дешти. Бул жерде болсо ушул түрк элине тиешелүү болгон улуттук аспаптар жайгашкан экен. Аталган борбордогу дагы бир өзгөчөлүк акыркы технология менен жабдылган 2040 орунду 49.000 чарчы метрлик опера театры орун алган. Анын сырткы дизайнын иштеп чыгууда 1000ге чукул аялдар ар бир керамиканы колго жасап чыгышкан. Театр түрк маданий өкүлдөрүн гана эмес, башка мамлекеттен келген чыгармачыл топторду да кабыл алат. Раньше вот эта стена прямо здесь раньше находилась прямо на входе, на главном входе. Буга чейин мына ушундай керамикадан пайдаланып турган. Мына ошонун көчүрмөсүн жасап чыгышкан. Ал сырткы негизги эшиктин кире беришинде болчу. Архитектор Мурат Табануулу өткөндөн келечекке карай көпүрө болуусун каалап, ал пайдаланды бул жакка калтырган. Ал эми айымдарыбыз мына ушундай заманбап керамиканы колдо жасап чыгышкан. 2021 жылдын 29 октябрында Стамбулдагы Ататүрк маданий борбору Туркия Республикасынын 98 жылдыгына карата искусство сүйүүчүлөр үчүн эшигин ачкан. Жаңы Ататүрк маданий борборунун карамагындагы мекемелер болуп, Маданият жана туризм министрлигине караштуу классикалык түрк музыкасынын президенттик хору, Стамбул мамлекеттик опера жана балет театры, Стамбул мамлекеттик театры, Стамбул симфониялык оркестры жана Стамбул мамлекеттик түрк музыка ансамбль эсептелинет. Коомчулукка мындай искусствону таанытууга жана ага көмөк көрсөтүп жаткан Туркия Республикасынын Маданият жана туризм министрлигинин алдындагы туризмди өнүктүрүү агенттигине ыраазычылык билдиребиз. Нурзада Сыдыкова, Алымбек Бектурганов, регион, Стамбул шаары.